Namaz ислам диніндегі негізгі 5 парыздың бірі. Диндин түркүгү, ыйман этикаттын чыныгы белгиси. Өз убагында окулган намаз Аллахтын алдында ыйман келтирүүдөн кийинки эң сооптуу амалдардын бири. Аллах Таала ыйык Куранда намаз тууралуу көп эскертүү берген. Пенделерин намаз окууга буйруган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Намазды толук аткаргыла, зекетти бергиле, жана мага ийилип рүккү кылуучулар менен бирге рүккү кылып сыйынгыла. Уламалардын айтуусуна караганда, Куранда намазды көп эскерткендигинин себеби Аллах Таала бул ибадатты жакшы көрүшүндө дейт. Ким эмнени жакшы көрсө, дайыма ошону эскертет, зикир кылат. Намазда 6 парыз бар. Анын 6-сы сыртында, калган 6-сы болсо намаздын ичинде. Намаздын сыртындагы парыздары төмөнкүчө: таза суу менен даарат алуу, намаз окула турган жайдын таза болушу, кийимдин тазалыгы, кыблага жүз буруу, намаз убактысынын келиши, намаз окуш үчүн ниет кылуу. Баарынан мурда таза суу менен даарат алууга токтолуп кетсек. Даарат алууда инсан денеси ар кандай нажасаттардан таза болуусу зарыл. Дааратканага барганда же башка бир себептер менен даарат сындырганда, аны тазалаш истинжа деп аталат. Истинжа таш же кесек, даарат кагаз жана башка эски чүпүрөк сыяктуулар менен кылынат. Истинжа болгондон кийин мүмкүнчүлүк болсо суу менен жуулат. Фык, шариат китептеринде суу менен жуулган жайды кургатуу жакшы болот деп эскертилген. Анткени бул ар кандай суук өтүп калыштан сак болууга мүмкүнчүлүк берет. Дааратканага барган киши андан кийин даарат албаса да, таза болуу максатында истинжа кылышы зарыл. Эгерде дааратканага барбаса же денеси нажасаттан таза болсо, даарат алуу максатында истинжа кылыш шарт эмес. Даараттын парз экендиги Курандын аятында төмөнкүчө белгиленген. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Эй момундар, намазга турганыңарда жүзүңөрдү жана колуңарды чыканагына чейин жуугула. Башыңарга масых тарткыла. Тактап айтканда, ным колуңар менен сылагыла. Жана буттарыңарды кызыл ашыктарына чейин жуугула. Ушул Курани Каримдин аятында айтылганга караганда, даараттын парзы 4. Биринчи, бетти, жүздү жууш. Экинчи, колду чыканага чейин жууш. Үчүнчү, баштын 4/1 масых тартыш. Жана 4-чү, эки бутун кызыл ашык менен кошо жууш. Даарат алуу үчүн эң башында намаз окуш үчүн даарат алам деп ниет кылынат. Андан соң Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылат. Башында эки кол билерге чейин 3 жолу жуулат. Колду биринчи жууп жаткан мезгилде манжалардын арасын жууш сүннөт болуп эсептелет. Андан кийин оң кол менен суу алынып, ооз чайкалат. Тиштер бармак сөөмөй менен шыкаланып жуулат. Анан эки жолу кайрадан суу менен чайкалат. Андан кийин мурун чайкалат. Ал үчүн оң кол менен мурунга суу алынып, сол кол менен ташталат. Жана ушул 3 жолу кайталанат. Даараттын 4 парызынын биринчиси жүз жууш болуп эсептелет. Бул үчүн оң кол менен суу алынып,
Баштын оң чекесинен баштап жүзгө куюлат. Суу жүздөн агып өтүш керек. Андан соң бетти шыкалап, суу толук жүздүн бардык жерине жеткирилет. Жогоркудай эле жүз да 3 жолу жуулат. Даараттын кийинки парзы колду чыканакка чейин жууш болуп эсептелет. Биринчи оң колго суу агызып, анан жышылат. Суу бардык жерине жетүү керек. Ошентип, оң кол суу менен 3 жолу чайкалгандан соң сол колго өтөбүз. Сол колда оң кол сыяктуу эле 3 жолу чыканак менен кошулуп жуулат. Даараттын 3-чү парзы башка масих тартуу. Бул үчүн оң кол алаканга суу алынып, сол колго куюлат да баштын бешене чекесинен баштап артты көздөй тартылат. Кийин баштын калган жагына жана кулакка масих тартылат. Колго суу алып моюнга масих тартуу мустахаб жана сооптуу иштерден болуп эсептелет. Даараттын андан кийинки парзы бутту кызыл ашк менен кошо жууш. Ал үчүн буттун манжаларынан баштап кызыл ашка чейин суу куюлат жана бардык жерине жетиш үчүн жышылып жуулат. Бутту сөзсүз түрдө сол кол менен жуу керек. Манжалардын арасы көңүлгө толоорлук болуп тазаланып жуулат. Ошентип оң бут 3 жолу жуулат. Андан кийин сол бут да оң бут сыяктуу эле 3 жолу жуулат. Кудай буйруса, даара толук алынды. Кээ бир учурларда таза болуш үчүн даарат алуу эмес, гусул кылуу керек болот. Гусул кылуу үчүн гусул кылуу ниетинде ооз жана мурунду 3 жолу жакшылап чайкап, дененин бардык жерине суу жеткирүү керек. Гусул төмөнкү учурларда парз болот. Жыныстык кошулушкан аял эркекке, түшүндө жыныстык байланыш жасап булганып калган адамга, этек кири токтогон аялга, төрөт каны токтогон аялга, ал эми жума намазы үчүн, 2 айт намазы үчүн, ажыда эхрам байлоо үчүн, Арафат тоосуна чыгуу үчүн гусул кылуу сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Гусул төмөнкү тартипте аткарылат. Биринчи, нажасат деген жерлер тазаланып жуулат. Анан жакшылап даарат алынат. Андан кийин чачтын арасына чейин жакшылап суу жеткирилип, дененин бүт бардык мүчөлөрү жуулуп чыгат. Даарат менен гусул суу менен болгону жакшы. Эгерде суу жок болуп калса, же тапканга такыр мүмкүнчүлүк жок болсо, же денесинин бир жери ооруп, ага суу тийсе зыян келе турган болсо, анда топурак менен таямын кылып ибадат кылышы мүмкүн. Таямын кылышта 4 парз бар. Биринчиси топурактын таза болушу, экинчиси намаз окуш үчүн таямын кылам деп ниет кылыш. Үчүнчүсү жерге урган кош алаканын жүзгө сүртүү. Төртүнчүсү алаканын кайра жерге уруп, 2 колуна сүртүү. Ушул учурда колдун бармагы менен сөөмөйү өзүңүздөр көрүп турган абалда болушу зарыл. Биринчи оң колго астынан чыканакты көздөй тартып, анан айланып колдун ички жагынан учун көздөй сүртүлөт. Андан кийин ушул сыяктуу эле сол колго да сүртүлөт. Кол манжаларын бириктирүү менен таямын бүтөт. Бир күндө 5 маал намаз окуу парз. Булар багымдат, бешим, асыр, дигер, шам жана куптан. Намаз парз, важип, сүннөт жана нафил деген түрлөргө бөлүнөт. Дээрлик баары бир түрдө эле окулат. Аларда негизги айырма болот.
Биринчиси ниетте, парыз намазга парыз намаз, ваджибке ваджиб, сүннөт намазга сүннөт, нафил намазга нафил деп ниет кылынат. Экинчи айырма ваджиб, сүннөт жана нафил намаздарды окуган мезгилде бардык эрекеттеринде Фатиха сүрөсүнөн кийин жок дегенде бир узун аят же 3 кыска аят кыраат кылынат. Бул Фатиха сүрөсүнөн кийинки кошулуп окулган сүрөлөрдү зам сүрө деп коебуз. Парыз намазда болсо биринчи жана экинчи эрекеттерде Фатиха сүрөсүнөн кийин зам сүрө кыраат кылынат да, а калган 3 жана 4 эрекеттеринде зам сүрө кыраат кылынбайт. Беш убак намаз эрекеттери боюнча төмөнкүчө түзүлгөн. Багымдат намаз 2 эрекет сүннөт, 2 эрекет парыз. Бешим намаз 4 эрекет сүннөт, 4 эрекет парыз жана 2 эрекет сүннөт. Асыр дигер намазы 4 эрекет парыз. Шам намаз 3 эрекет парыз, 2 эрекет сүннөт. Куптан намазы 4 эрекет парыз, 2 эрекет сүннөт жана 3 эрекет витир ваджиб намаздарынан турат. Намаз убактысы киргенде даарат алынып, намаз окуучу жайдын тазалыгын байкагандан кийин кыблага жүз буруп намаз окуш үчүн ниет кылынат. Ушул жерден бир аз эскертип айта кетчү нерсе, жыл сайын ар бир намаздын убактысынын башталышын көрсөтүүчү календар болот. Ошондо кайсыл күнү ар бир намаз канчада башталары белгиленген. Кыбла дегенде Мекка Мукаррамдагы Каабатулла түшүнүлөт. Бардык намазды Каабатуллага карап окууну Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде парыз кылган. Биздин жерге Кыргызстанга карата кыбла түштүгүрөөк батыш тарапта жайгашкан. Намаз 2, 3 жана 4 эрекеттүү болот. Багымдат намазы 2 эрекет сүннөт, 2 эрекет парыз. Жогоруда айтылгандай эле намаздын эң башында ниет кылынат. Багымдат намазына ниет төмөнкүчө. Багымдат намазынын 2 эрекет сүннөтүн окумакка ниет кылдым. Жүзүмдү кыблага каратып, калыс Аллах үчүн. Ушул жерден белгилей кетчү нерсе, сүннөт намаздар дайыма үн чыгарбастан ичинде купуя окулат. Ниет кылгандан кийин 2 колун өйдө көтөрүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилип, Аллаху акбар деп такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Аялдарда болсо ниеттен кийин Аллаху акбар деп кыблага караган алакандарын өйдө көтөрүп, анан оң кол алаканы менен сол билеригин кармап, көкүрөктүн үстүнө коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы сана окулат. Аны өзүңүздөр тасмадан көрүп турасыздар. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Андан кийин аузу биллахи минеш шайтанир раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Муну жогоруда эскерткендей эле зам сүрө деп коебуз. Андан соң Аллаху акбар деп ийилип, 2 колду 2 тизеге коюп, рүкүгө барабыз. Мында Субхан раббиял азим деп 3 жолу айтылат. Анан рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз туруп, Роббана лакал хамду деп айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада Субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп отурат. Андан соң Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп айтылат. Кийин Аллаху акбару деп тик түз турат.
Экинчи эрекетте да Бисмиллахир-рахманир-рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат да Аллаху акбар деп такбир айтылып, рукуга барылат. Рукуда Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле Субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Кийин Аллаху акбар деп олтурат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш каада деп аталат. Ушул жерде эркектер оң бутун бармактарын кайрылтып тике коет. Сол бутун жаткырып, анын үстүнө олтурат. Салалары ачылган колдорун тизеге коюп, жүрөгүнүн тушун тиктейт. Аялдар болсо буттарын оң жагына чыгара жаткырып, жерге олтурушат. Каадада олтурган мезгилде биринчи ат-тахияту окулат. Ал түмөнкүчө. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мындан соң салават окулат. Салават төмөнкүчө. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Салаваттан кийин дуа кылынат. Дуа кылыш сүннет болуп эсептелет. Дуа түмөнкүчө. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Андан кийин оң жана сол жака карап, Ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ошентип намаз бүткөн болуп эсептелет. Эми 2 рекет парз намазын окушка киришели. Парз намазда жогоркудай эле окулат. Айырмасы окулардын алдында икомат, башкача айтканда кичүү азан тез айтылат. Ал азанга окшош эле, бирок хайялал фалах деп экинчи жолу айткандан кийин кат комати салах деген сөз 2 жолу кайталанат. Багымдат намазынын парзын окуш үчүн төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым багымдат намазынын 2 рекет парзын өз багында окуш үчүн, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда, алыс Аллах үчүн деп ниет кылынгандан соң 2 колун өйдө көтөрүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилип, Аллаху акбар деп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергине келип байланат. Ушул жерден белгилей кетчү нерсе багымдат намазында Аллаху акбар деп айтылган такбирлер, Фатиха сүрөсү, Курандан окулган зам сүрөлөр жана Самиаллаху лиман хамидах деген такбирлерди сыртка чыгарып, жарыя окулат. Ал эми калган бардык тасбих дуалар доош, үн чыгарылбастан купуя ичинде окулушу важип болуп эсептелет. Баарынан мурда санаа дуасы окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулат. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин зам сүрө кыраат кылынат. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Андан кийин الله أكبر. рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп таспих айтылат. Рүкүдөн سمع الله لمن حمده деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан الله أكبر деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан الله أكبر деп олтурат. Кийин кайрадан الله أكبر деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Кийин الله أكبر деп түз тик турулат. Ошентип намаздын бир ирекети бүткөн болуп эсептелет. Экинчи ирекетинде да биринчи Фатиха сүрөсү жана андан кийин зам сүрө окулат. Анан الله أكبر деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң سمع الله لمن حمده деп тик түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан الله أكبر деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан الله أكبر деп олтурат. Кийин кайрадан الله أكبر деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин الله أكبر деп олтурат. Бул олтуруш жогоруда белгилеп кеткендей эле каада деп аталат. Ушул жерде эркектер оң бутун бармактарын кайрылтып тике коет. Сол бутун жаткырып анын үстүнө олтурат. Салалары ачылган колдорун тизеге коюп, жүрөгүнүн тушун тиктейт. Аялдар болсо буттарын оң жагына чыгара жаткырып, жерге олтурушат. Каадада олтурган мезгилде биринчи ат-тахияту окулат. Мындан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап, ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса багымдат намазынын 2 рекет парзы окулган болуп эсептелет. Эркектердин намазды мечитте жамаат менен окушу сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын хадис шарифтеринин биринде жалгыз окулган намазга караганда жамаат менен окуган намаз 27 барабар даражасы бийик болору эскертилген. Жамаат намазы имам башында туруп, ошонун башчылыгы астында окулат. Анын артында тургандар ниет кылганда ушул имамга уюдум же ыктыда кылдым деп кошумча айтышат. Аялдар болсо намазды үйүндө жалгыз окушу сүннөт болуп эсептелет. Бешим намазы 4 рекет сүннөт, 4 рекет парз жана 2 рекет сүннөт. Бешим намазынын башында 4 рекет сүннөт намазын окуш үчүн төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда бешим намазынын 4 рекет сүннөтүн окушка, калыс Аллах үчүн. Ниет кылгандан кийин 2 колун өйдө көтөрүп, бармактар кулактын жумшагына тийгизилип, Аллаху акбар деп
такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Аялдарда болсо ниеттен кийин Аллаху акбар деп кыблага караган алакандарын өйдө көтөрүп, анан оң кол алаканы менен сол билеригин кармап, көкүрөктүн үстүнө коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы сана окулат. Аны өзүңүздөр тасмадан көрүп турасыздар. Андан кийин аузу биллахи минеш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Курани Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Муну жогоруда эскерткендей эле зам сүрө деп коебуз. Андан соң Аллаху акбар деп ийилип, эки колду эки тизеге коюп, рүкүгө барабыз. Мында Субхан раббиял азим деп 3 жолу айтылат. Анан рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз туруп, Роббана лакал хамду деп айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада Субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп отурат. Андан соң Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп айтылат. Кийин Аллаху акбару деп тик түз турат. Экинчи эрекетте да Бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат да Аллаху акбар деп такбир айтылып, рүкүгө барылат. Рүкүдө Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле Субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Кийин Аллаху акбар деп олтурат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш каада деп аталат. Ушул жерде эркектер оң бутун бармактарын кайрылтып тике коет. Сол бутун жаткырып, анын үстүнө олтурат. Салалары ачылган колдорун тизеге коюп, жүрөгүнүн тушун тиктейт. Аялдар болсо буттарын оң жагына чыгара жаткырып, жерге олтурушат. Кадада олтурган мезгилде ат-тахияту окулат. Кадада ат-тахиятуну окуп, Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп, 3-чү эрекетке турат. Мында да Бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха жана зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рүкүгө барылат. Ал жерде Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Анан Самиаллаху лиман хамида деп түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин кайрадан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-чү эрекетке турат. 4-чү эрекетте да биринчи Бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рүкүгө барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу айтылат. Рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп тик турат. Тик түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат.
Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху Акбар деп олтурат. Бул олтуруш жогоруда эскертилип өткөндөй эле када деп аталат. Кадада биринчи ат-тахият окулат. Андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, бешим намазынын 4 рекет сүннөтү окулган болуп эсептелет. Бешим намазынын 4 рекет парзы. Жогоруда эскертип айтып өткөндөй эле, ар бир парз намаздын алдында икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгаруу менен тезирээк айтылат. Жана хаялал фалах деп экинчи жол айткандан кийин кат коомати салах деген сөз 2 жолу кайталанат. Бешим намазынын 4 рекет парзына төмөнткүчө ниет кылабыз. Ниет кылдым. Бешим намазынын 4 рекет парзын өз багында жүзүмдү кыблага караткан калуунда калыс Аллах үчүн окуу үчүн. Бешим намазынын парзы да үн чыгарбастан ичинде купуя окулат. Ниет кылгандан соң Аллаху Акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергине кармалат да диндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху Акбар деп рукуга барылат. Кийин Субхан Раbbiyal Azim деп 3 жолу таспих айтылат. Рукудан Сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху Акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан Субхан Раbbiyal Ала деп 3 жолу таспих айтылат. Андан кийин Аллаху Акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да Бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху Акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да Субхан Раbbiyal Azim деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Сами Аллаху лиман хамидах деп тик түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху Акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху Акбар деп кадада олтурат. Кадада ат-тахиятын окуп Аллаху Акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да Бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху Акбар деп рукуга барылат. Ал жерде Субхан Раbbiyal Azim деп 3 жолу таспих айткандан кийин Сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху Акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раbbiyal Ала деп таспих айтылат.
Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-рекетке турат. 4-рекетте да биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Кийин рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, бешим намазынын 4 рекет парзы толук окулуп бүткөн болуп эсептелет. Анан бешим намазынын 2 рекет сүннөт окулат. Бул бешим намазынын 2 рекет сүннөтү да ичинде купуя окулат. Ага төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым бешим намазынын 2 рекет сүннөтүн калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда. Ниет кылынгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билеригин кармап, киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү жана зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Тик турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада барган кезде 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турат. Экинчи рекетте да биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсү жана зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айткандан кийин Самиаллаху лиман хамидах деп түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадага олтурат. Каадада биринчи ат-тахият окулат. Андан соң салават. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап Ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, бешим намазынын 2 рекет сүннөтү толук окулган болуп эсептелет. Жума намазы. Жума күнү бешим намазынын ордуна мечиттерде жамаат менен жума намазы окулат. Жума намазынын эрекеттери төмөнкүчө: 4 рекет сүннөт, 2 рекет парз жана 4 рекет сүннөт.
2 рекет парыз намазынын алдында окулган имамдын хутбасын угуп туруу парыз амалдардан болуп эсептелет. Асыр, дигер намазы 4 рекет парыз. Жогоруда эскертип айтып өткөндөй эле, ар бир парыз намаздын алдында икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгаруу менен тезирээк айтылат. Жана хаялал фалах деп экинчи жол айткандан кийин кат комати салах деген сөз 2 жолу кайталанат. Асыр намазынын 4 рекет парызына төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым, асыр намазынын 4 рекет парызын өз багында калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбымда. Ниет кылгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп, такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергини кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Анан сана окулат. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан Субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп тик түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадада олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп, Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Ал жерде Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айткандан кийин Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Кийин рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп тасбих айтылат.
Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, асыр намазынын 4 рекет парзы толук окулган болуп эсептелет. Шам намазы 3 рекет парз жана 2 рекет сүннөт. Ар бир парз намаздын алдында такбир, икомат айтылат. Шам намазынын 3 рекет парзы, ага төмөнкүчө ниет кылынат. Ниет кылдым. Шам намазынын 3 рекет парзын калыс Аллах үчүн окумакка, жүзүмдү кыблага караткан калыбында деп ниет кылынгандан соң колдор көтөрүлүп Allahu Akbar. деп такбир айтылат. Андан кийин колдор байланып сана окулат. Ушул жерден өзгөчө белгилей кетчү нерсе, шам намазынын парзында Аллаху акбар деп айтылган тасбихтер, Фатиха сүрөсү жана андан кийинки Курандын сүрөлөрү кыраат менен, ошондой эле Сами Аллаху лиман хамидах деп айтылуучу тасбихтер да жарыя жана эки жака берилүүчү саламдар да үн чыгарылып айтылат. А калган тасбих дубалар доош чыгарылбай исте окулушу важип. Анан сана окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Андан кийин Allahu Akbar. рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп тасбих айтылат. Рүкүдөн Sami'allahu liman hamidah. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп тасбих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп тасбих айтылат. Кийин Allahu Akbar. деп түз тик турулат. Ошентип намаздын бир рекети бүткөн болуп эсептелет. Экинчи рекетинде да биринчи Фатиха сүрөсү жана андан кийин Зам сүрө окулат. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Андан соң Sami'allahu liman hamidah. деп тик түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп тасбих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп Allahu Akbar. деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп тасбих айтылат. Рүкүдөн Sami'allahu liman hamidah. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп тасбих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат.
Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп олтурат. Кадада олтурган мезгилде биринчи ат-тахияту окулат. Мындан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап, ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, 3 рекет шам намазынын парзы окулган болуп эсептелет. Эми шам намазынын 2 рекет сүннөтүн окууга киришсек. Бул учурда төмөнкүчө ниет кылынат. Шам намазынын 2 рекет сүннөтүн өз убагында жүзүмдү кыблага караткан калыбында калыс Аллах үчүн окушка ниет кылдым деп. Ушул жерден эске салчу нерсе, сүннөт намазы үн чыгарылбастан ичинде купуя окулат. Ниет кылгандан кийин Аллаху Акбар деп такбир айтылат. Оң колдун бармак жана чыпалагы менен сол колдун билериги кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Башталышында кол байлоо дубасы сана окулат. Андан кийин аузу биллахи минеш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулат. Фатиха сүрөсү бүткөндөн кийин жок дегенде бир узун же 3 кыска Курани Каримдин сүрөлөрүнүн аяттары кыраат кылынат. Андан соң Аллаху Акбар деп ийилип, 2 колду 2 тизеге коюп, рүкүгө барабыз. Мында Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу айтылат. Анан рүкүдөн Самиаллаху лиман хамидах деп түз туруп, Роббана лакал хамду деп айтылат. Андан кийин Аллаху Акбар деп саждага барылат. Саждада Субхан Раббиял Ала деп 3 жолу таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп отурат. Андан соң Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барат. Бул учурда дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп айтылат. Кийин Аллаху Акбару деп тик түз турат. Экинчи эрекетте да Бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха сүрөсү окулгандан кийин бир зам сүрө окулат да Аллаху Акбар деп такбир айтылып, рүкүгө барылат. Рүкүдө Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Ушул түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху Акбар деп саждага барат. Ал жерде да мурдагыдай эле Субхан Раббиял Ала деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин Аллаху Акбар деп олтурат. Анан Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барат. Ушул учурда да 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху Акбар деп олтурат. Бул учурдагы олтуруш када деп аталат. Кадада биринчи ат-тахияту окулат. Андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап, ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ошентип Кудай буйруса, салам берилгенден кийин шам намазынын 2 рекет сүннөтү окулган болуп эсептелет. Куптан намазы 4 рекет парз, 2 рекет сүннөт жана 3 рекет витир важип. Куптан намазынын 4 рекет парзын окуштан мурда бардык парз намаздардын алдында окулгандай эле кыска азан, башкача айтканда икомат айтылат. Ал азанга окшош, бирок үндү акырын чыгарып тез айтылат да хайялал фалах деп экинчи айткандан кийин кат комати салах деп 2 жолу айтылат. Андан кийин ниет кылынат, ал төмөнкүчө. Куптан намазынын 4 рекет парзын өз багында калыс Аллах үчүн
жүзүмдү кыблага караткан калыбымда окуш үчүн ниет кылдым деп айткандан соң колдорду кулакка чейин көтөрүп Allahu Akbar. деп такбир айтылат. Андан кийин колдор байланып сана окулат. Ушул жерден өзгөчө белгилей кетчү нерсе, куптан намаздын парзында Аллаху Акбар деп айтылган такбирлерди Фатиха сүрөсү жана андан кийинки Курандын сүрөлөрү кыраат менен, ошондой эле Сами Аллаху лиман хамидах деп айтылуучу таспихтер да жарыя жана эки жака берилүүчү саламдар да үн чыгарылып айтылат. А калган таспих дубалар доош чыгарылбай исте окулушу важип. Анан сана окулат. Андан кийин Аузу биллахи минаш шайтонир раджим, Бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Андан кийин Allahu Akbar. рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп таспих айтылат. Рүкүдөн Sami'allahu liman hamidah. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Кийин Allahu Akbar. деп түз тик турулат. Ошентип намаздын бир ирекети бүткөн болуп эсептелет. Экинчи ирекетинде да биринчи Фатиха сүрөсү жана андан кийин Зам сүрө окулат. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Sami'allahu liman hamidah. деп тик түз турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп олтурат. Каадада аттахиятуну окуп Allahu Akbar. деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Мында да Бисмиллахир рахманир рахим айтылып, Фатиха бүткөндөн кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиял Азим деп таспих айтылат. Рүкүдөн Sami'allahu liman hamidah. деп түз тик турат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Allahu Akbar. деп олтурат. Кийин кайрадан Allahu Akbar. деп саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Allahu Akbar. деп 4-чү рекетке турат. 4-чү рекетте да биринчи Бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү окулгандан кийин эч кандай Зам сүрө кыраат кылынбайт. Анан Allahu Akbar. деп рүкүгө барылат. Мында да Субхан Раббиял Азим деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин рүкүдөн Сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Allahu Akbar. деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху Акбар деп олтурат. Кийин Аллаху Акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан Раббиял Ала деп таспих айтылат.
Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Андан кийин оң жана сол жака карап ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берилет. Ушуну менен Кудай буйруса, куптан намазынын 4 рекет парзы толук окулган болуп эсептелет. Куптан намазынын 2 рекет сүннөтүнө төмөнкүчө ниет кылабыз. Куптан намазынын 2 рекет сүннөт намазын өз багында калыс Аллах үчүн жүзүмдү кыблага караткан калыбында окуш үчүн ниет кылдым деп айткандан соң колдор кулакка чейин көтөрүлүп, Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билеригин кармап, киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Рукудон сами Аллаху лиман хамидах деп түз тик турулат. Тик турган жайда роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада барган кезде 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Андан кийин Аллаху акбар деп түз турат. Экинчи рекетте да биринчи бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айткандан кийин сами Аллаху лиман хамидах деп түз турат. Түз турган жайда роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барат. Саждада дагы 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадага олтурат. Каадада биринчи ат-тахият окулат. Андан соң салават. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа кылыш сүннөт. Ошентип оң жана сол жака ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берүү менен куптан намазынын 2 рекет сүннөтү толук аткарылган болуп эсептелет. Витир важип намазы ага төмөнкүчө ниет кылынат. Витир важип намазын өз багында калыс Аллах үчүн жүзүмдү кыблага караткан калыбында окумакка ниет кылдым. Витир важип намазы да сүннөт намазга окшош үн чыгарылбастан ичинде окулат. Ниет кылгандан соң Аллаху акбар деп колдор өйдө көтөрүлүп такбир айтылат. Оң кол сол колдун билергине кармалат да киндиктин тушуна коюлат. Анан санаа окулат. Андан кийин аузу биллахи минаш шайтонир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө кыраат кылынат. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Кийин субхан раббиял азим деп 3 жолу тасбих айтылат. Рукудон сами Аллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага жыгылат. Саждада 3 жолу субхан раббиял ала деп тасбих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин дагы Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада кайрадан субхан раббиял ала деп 3 жолу тасбих айтылат.
Андан кийин Аллаху акбар деп түз турулат. Экинчи рекетте да Бисмиллахи рахмани рахим айтылып, Фатиха сүрөсү жана Зам сүрө окулат. Анан Аллаху акбар деп ийилип рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Андан соң Самиаллаху лиман хамидах деп тик түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп каадада олтурат. Каадада ат-тахиятуну окуп, Аллаху акбар деп жогору көтөрүлүп 3-чү рекетке турат. Бисмиллахи рахмани рахим деп Фатиха сүрөсүн жана Зам сүрөнү кыраат кылынгандан кийин колдор кулакка чейин көтөрүлүп, Аллаху акбар деп такбир айтылат. Анан колду кайра түшүрүп байлап, кунут дуасы окулат. Ал төмөнкүчө. Аллахумма инна наста'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa nusni 'alayka al-khayr nashkuruka wa la nakfuruk nakhla'u wa natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Анан Аллаху акбар деп рукуга барылат. Мында да Субхан раббиял азим деп 3 жолу таспих айтылат. Кийин рукудан Самиаллаху лиман хамидах деп түз турулат. Түз турган жайда Роббана лакал хамд деп айтылат. Анан Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада адаттагыдай эле 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Анан Аллаху акбар деп олтурат. Кийин Аллаху акбар деп кайрадан саждага барылат. Саждада дагы 3 жолу Субхан раббиял ала деп таспих айтылат. Экинчи саждадан кийин Аллаху акбар деп олтурат. Бул олтуруш каада. Каадада биринчи ат-тахият окулат, андан соң салават окулат. Салават окулуп бүткөндөн кийин дуа окуш сүннөт. Ошентип эң акырында оң жана сол жака башты буруп ассалому алейкум ва рахматуллах деп салам берүү менен 3 рекет витир важип намазы бүткөн болуп эсептелет. Нафил намазы. Күндөлүк 5 маал, парз, важип жана сүннөт намаздарынан сырткары өз ыктыяры менен окулуучу намаз нафил намаз деп аталат. Таравих намазы. Таравих намазы Рамазан айында, башкача айтканда, орозо туткан мезгилде куптан намаздан кийинки витир важип намазына чейинки окула турган 20 рекет намаз. Таравих намазы 2 рекеттен окулат жана ар бир 4 рекеттен кийин таспих айтылат. Жаназа намазы. Жаназа намазы башка намаздарга окшобойт. Анда рүкү жана сажда кылынбайт да 4 жолу такбир айтылуу менен намаз бүтөт. Ниет кылгандан соң колдорду кулакка чейин көтөрүп такбир айтылат. Биринчи такбирлерден кийинки такбирлерде колдор көтөрүлбөйт. Сана окулгандан кийин экинчи такбир айтылат. Салават окулуп 3-чү такбир айтылат. Андан кийин жаназа дуасы окулуп, дагы бир жолу такбир айтылат да, эки жака карап салам берилүү менен намаз аягына чыгат. Айт намазы. Айт намазы бир жылда 2 жолу келүүчү орозо жана курбан айт күндөрү окулуучу намаз.
Ал күнү күн бир аз көтөрүлгөндөн кийин жамаат менен окулуучу 2 рекет важип намаздар болуп эсептелет. Айт намазында санаа окулгандан кийин 3 жолу колдор кулакка чейин өйдө көтөрүлүп, Аллаху акбар деп такбир айтылат. Экинчи рекетте да рукуга барардан мурда Аллаху акбар деп кошумча такбирлер айтылат. Жамаатка барууга мүмкүнчүлүгү болгон кишилерге айт намазга баруу важип амалдардан болуп эсептелет. Намаз улуу ибадаттыр, жаратканга итааттыр, күнөөлөргө кафараттыр. Намаз менен 2 дүйнө саадаттыр. Намаз менен түшүгүбүз болор асан, оор иштер барган сайын болор жеңил. Күндөн күнгө нурлуу болуп жүрөктө ыйман, намаз менен ден соолуктар саламаттыр. Дуа кылың, жаркырасын жаш каарыбыз, мол кең болсун ырыс жешик нан ашыбыз. Элибиз тынч болсун аман журт башыбыз. Намаздан соң ниет, дуа муктаждыктыр. Жакшы намаз жыйынтыгы Фирдаус жаннатыдыр. Ар дайым окуган намазыңыздарды Аллах өзү кабыл кылсын.